Кече 4 августта Ош шаарына Мухаммед пайгамбардын бир тал сакалы Бириккен Араб Эмираттарынан алынып келди. Алгач Ош аэропортунда араб элинин дин өкүлдөрү жана Ош облустук шаардык казылар менен биргеликте жыйналып турган шаар тургундарына көргөзүлдү. Muhammed Aleyhisselam'dın mübarek sakalının bir tübü bizden Kırgız yergesinin tuprağına gelip yatışı bu öte çoğun biz sıymıştara turgan iş. Men jalpı jurttu bugünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den mübarek şunday bir sakalının kelişimini jalpı ümmetli kutluktayman. Allah'ım uşuldu kimi yüzün közü düşüp Peygamber'e salavat aytıp Peygamber salavatты özü kabul kılgan bolsa kıyamet günü her bir mu'min Müslümana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatini nasip etken bolsun. Андан ары пайгамбардын сакалы мусулмандар үчүн көрүүгө Ош шаарынын Борбордук Сулайман Тоо мечитине алып барылды. Аталган мечитте кечки тарава намазы окулгандан кийин жалпы шаар тургундары жана башка облустардан келген зыяратчылар үчүн атайын сыйынуу кечи уланды. Биздин жергебизге оомат келип атат деп ойлосок болот. Тынчылык болуп атат. Жакшылыктар болсун. Кудайым эмне жакшылыктарды тилесе, ошонун бардыгы биздин элге, журтка буйрусун деп айтмакмын. Рахмат. Пайгамбардын бул мубарак сакалы 1400 жылдан бери сакталып келет. Бул кабарды угуп Ош шаарынын жашоочулары гана эмес, Жалал-Абад, Баткен облустарынан да эл чогулду. Пайгамбарыбыз дегенде пайгамбар жөнөкөй киши эмес. Бизди ушундай ак караны ажыратууга, адал менен арамды ажыратууга, караңгылыктан жарыктыкка чыгууга себепчи болгон сүйүктүү пайгамбарыбыздын бир тал чачы биздин Кыргызстан мамлекетибиздин жерин аркалап атканы албетте бул мусулмандар үчүн чоң кубанычтуу кабар болуп эсептелет. Малымдасак бул нерсе Кыргызстандын дин башкармалыгынын суранычы менен Кыргызстанга 3 күнгө алынып келинген. 3 августта Борбор кала Бишкекте, кече Ош шаарында болду. Ал эми бүгүн кайрадан Бишкекке жөнөтүлүп, ал жактан Аравияга алынып кетмекчи. Кыштын камын жазда көр демекчи, учурда шаарда кышка кызуу даярдыктар жүрө баштады. Тактап айтканда шаардын кээ бир аймактарына Алайдан, Кичи Алайдан жана Сүлүктүү шаарларынан көмүрлөр келип төгүлүп сатыкка чыгарыла баштады. Көмүрлөр сапатына жараша ар кандай баада сатылууда. Тактап айтканда Алай, Кичи Алай аймактарынан келген көмүрлөрдүн баасы 4 сомдон, ал эми Сүлүктүү көмүрү болсо 10 сомдон болууда. Сатуучулардын айтымында кардарлар учурда анчайын көп эмес. Учурда көмүрлөрдү ашпоозчулар жана набайчылар алышууда. Кыштын камын жазда көр демекчи, адистер ушундай арзанчылык маалда көмүрлөрдү алышып, камынып алууну сунушташат. Кыш ооруп болсо катуураак даярданабыз, жем кашек, пая, жүгөрүлөрдү ооруп даярданып атабыз, ушу малкелге чөп даярдап атабыз жемден. Ушу. Ama yok tayar kılып atıyoruz, ne kadar otun, kömür, aslında o ne şurada. Gaz suladı vaktida arsasını tolap atıyoruz. Kömür alıp 4,5 tonda, 1 tonna. Kışta yakam. Ne kışka dayardım yok. İyi mi oylanışıyoruz da kışka? Ош шаарындагы бардык мектептерде жаңы окуу жылы үчүн даярдык иштери жакындап калды. Бул тууралуу маалымат берген Ош шаарынын билим берүү башкармалыгынын башчысы мектеп оңдоп түзөө иштери аяктап калганын, ошону менен бирге мектептер жаңы адистерди кабыл алаарын билдирди. Мектептер полностью атайын комиссиянын 14 критерий менен мектептер жаңы ремонттон өттү, сырдалды, акталды. Жергиликтүү бийлик тарабынан, шаардык кеңеш тарабынан, министрлик тарабынан жакшы калдоолор болду. Бизде жаңы мектептер ачылып атат, быйылкы жылда 2 мектеп ачылып атат. Ош шаарында пайдаланууга берилген мектептердин бири Амур Темир шаарчасындагы Калерин массивинде жайгашкан. Республикалык бюджеттен курулуп жаткан бул мектеп 320 орунга ылайыкташтырылган. Бирок азырынча 500ге жакын ата-энелер тарабынан арыз түшкөн. Мектепте сабактар өзбек жана орус тилинде окутулат. Ehtiyoj bo'lib, ya'ni rus sinflarini ochishni iltimos qilib bizga ota-onalar murojaat qilishyapti. Demak, hozir kadrlar bu sinflar bo'yicha ham kadrlarni qabul qilishni davom etyapmiz. Hozirgi kunda 2ta rus 1 va 2 sinflari ochilish arafasida turibdi. Ошону менен бирге Ошто Казакстан президенти тарабынан 500 окуучуга ылайыкташтырылган Черемушка Кичи районунда курулуп жаткан мектепте пайдаланууга тапшырылуусу күтүлүүдө. Кыргызстанда бүгүнкү күндө орто мектептердин саны 2220дан ашат.
Ошентип жайкы эс алуу күндөрүнүн да акыркы айлары келип калды. Август айы кирери менен көпчүлүк ата энелер балдары үчүн жаңы окуу жылына карата мектеп кийимдерин алууга камынышат. Мына качадан экен? Булар 1,5 миң камер. Жакшы. Биринчи класстан 2-нчи, 3-нчи класска чейин кетет. Бегайым Суманова бир топ жылдан бери Келечек соода борборунда сатуучулук кылып келет. Анын айтымында быйылкы жылы өткөн жылга салыштырмалуу мектеп кийимдери кымбат келүүдө. Өзү быйылкы окуу жылычы былтыркыга караганда аябай кымбат. Себеби материал былтыр сал арзан болгон. Анан товар Бишкектен келет. Былтырлары аз арзан эле, быйыл аяктан ашып түшүп атат товарлар. Эми бир балага эле кыздарга кече орто эсеп менен 2,5-3 миң кетип атат. А балдарга 2,5-2 миң болсо керек. Кайсы ак көйнөк, бир эле ак көйнөк азыр 450-500ге кетип атат. А шымдары, жакшы шымдар 600дөн болуп атат. Кара шымдарчы. Анан кийин балдарга орто эсеппен ошондой 2,5, кыздарга 3,5 кетет экен. Сатуучу Бегайым эже айткандай, ар бир балага учурда бир эле сыйра кийиндирүү үчүн 5 миң сомдун тегерегиндеги акча сарпталат. Тактап айтканда, окуучунун ак көйнөгү жана юбкасы сапатына жараша 500 сомдон жогору. Ал эми балдардын костюм шымы 1000 сомдон жогору болсо, сумкалары 300 сомдон жогору сатылууда. Ал эми бут кийимдери болсо 800 сомдон жогору келет. Мындан сырткары окуучуга керектелүүчү канцелярлык буюмдардын баасы да орточо эсеп менен 1000 сомдон тегерегинде акча керектелет. Ошондой эле дене тарбия сабагы үчүн кийилүүчү спорттук кийимдер болсо 1000 сомдон жогору сатылууда. Булардын баардыгын кошкондо 8000 сомго жетип барат. Мындай сумма кээ бир үй бүлөлөр үчүн чоң каражат болсо, кээ бирлеринин мүмкүнчүлүктөрү жетет. Азыр окуучу балдарга бир балага тетрадь ручкасы менен жок дегенде эле 5 миң акча кетет да. Биз эми балдарга орточо эсеп менен кийимге кымбат эле кетип атат. Азыр мисалы бир балага эсепте 5 миңден ашык акча кетет. Сумкалар эле кымбат болуп атат. Бир сумка 500 сом болуп атат. Бизге ушу арзандатып берсе жакшы болот эле. 1000 сом, мен мисалы ошондой кетирем. 1000 сомдон эле көп кетиш керек. Где-то 2 миң, 3 миң кетеби ушундай да. Смотря өзүңөн зависит этет да. Максимально каласаң 5 миң сомго кийгизе болот, каласаң 2 миңге кийгизсең болот. Эми аракет кылабыз ушу эл катары 2,5-3 миң ушундай да. Кымбат да эми азыр баардык нерсе кымбат шаарда. Балдарга алып бериш үчүн дагы көп акча сарпылдат. 8 миң, 10 миңден аrak берагында жакшынакай болуп кийим алганга туура келет да эми. Менин кызым 7-нчи класска барат, ошол мисалы үчүн 8 миң кетет. Кыскасына 8-9 миң. Жылына мисалы 10 миңам жетпейт мисалы. Кымбатчылык, кытайский мисалы патинкалерди алсак, 1-2 апта болор таман түшүп калат. Ушундай эми арзан алганда кымбат алсак ого жашыбыз жетпейт, пенсиябыз жетишпейт элен айысага. Учурда Ош шаарынын борбордук базарында мектеп кийимдери сатыкка чыга баштады. Сатуучулардын айтымында жогорудагы көрсөтүлгөн сумма мындан арада жогорулашы мүмкүн. Анткени сентябрь айы жакындаган сайын мектеп кийимдерине суроо талаптар күчөйт дешет. Зыйнат Турдубекова, Надырбек Боронбаев, Антымак. Биом экологиялык кыймыл жайыттардын бүгүнкү күндөгү абалын билүү үчүн Өзгөн районуна караштуу Карашоро жайлоосунда болушту. Адистердин айтымында 1 гектар жайыт жер 6 жылкы, 8 бодомал жана 40 койго туура келет. Бирок бүгүнкү күндө ал эреже сакталбастан жайыттардын, жайлоолордун экологиясы бузулган. Акыркы мезгилдерде Кыргызстанда бодомалдын саны кескин түрдө көбөйгөн. Жайлоолордо малдын көптүгүнөн чөптөр тепселенүү болуп, жер кыртышы бузулууда. Аны сактап калуу үчүн токойлорду сактап калуу керектелет дейт Кыргыз Гипроземдин кызматкери Людмила Пенкина. 283 тысячи. Мен бүгүн Ошко келе жатып, Ош областарга караганда Ош областынын токойлору сакталып турганына күбө болдум. Чындыгында Ошто бактарактар көп. Мисалы теректерди эгип, аларды өстүрүп сатыкка чыгарып чакан бизнес жасап келишет. Ошол бактарактардын көп болгону жакшы. Анткени жердин кыртышы жакшы сакталат. Мен Ош облусунун дыйкандарын баалайт элем. Себеби алар жерди туура пайдалана билишет. Ар жылы бир эле жерге эгин эксе түшүм жакшы болбойт. Ал үчүн жерди эс алдыртыш керек. Бул көрүнүш биздин дыйкандарда жакшы сакталган. Ошондой эле кылып, жайлоолордун да жер кыртышын көзөмөлдөө керек. 6 миллионов. 2009 жылы жайыттар жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык Кыргызстандын бардык аймактарында жайыттар комитети түзүлгөн. Буга негизги себеп элибиздин байлыгы болгон жайыттарды башкарууну, пайдалануу ыкмасын жакшыртуу максаты болгон. Жайыттарды пайдаланууда унаа жүрүүчү жолдорго жакын аймактарга мал көп жайылып, алыскы жайыттарга барууга кызыкпаган малчылар көп.
Ошондуктан өкмөттүн атайын токтому иштелип чыгып, 1 гектар жайытка малдын оптималдуу сыйымдуулугун эсептеп чыгып, жайыт комитеттери ошол токтомго ылайык иш алып баруусуна жетишүү керек. 283 тысячи. Колдо бар алтындын баркы жок дегендей өзүбүздө өскөн дары чөптөргө көпчүлүк маани бербейт. Биз жайлоолорду жайыт катары эле пайдаланбастан алардан бир топ пайда көрсөк болот. Атап айтканда, корзинка себет токулчу чечелер бар. Аларды топтосо болот жана ошондой эле мумия топтогонго мүмкүнчүлүк бар. Андан сырткары бал арыларын бакса таза бал топтолот. Кыргыздын кереметтүү жайлоолору башка туристтерди таң калтырбай койбойт. Андыктан туризмге ыңгайлуу жерибиз аркылуу да көп пайда көрсө болот. Биздин жайлоолор өзүн өзү калыбына процесске жер кыртышы бузулуп бара жатканда ал жайлоого адамдар 2-3 жыл малын чыгарбаса, кыртыш кайра мурункудай калыбына келип калат. Мындан сырткары экология жабыркоо коркунучунда турат. Анткени кара суу өзгөн арпа, торгарт, Кытай темир жолу курула турган болсо, бир катар өсүмдүктөр жана жан-жаныбарлар жок болуп кетүү коркунучунда турат дешет адистер. Ал эми темир жол дал ушул Кара Шоро жайлоосу аркылуу өтөт. Ош-Бишкекти туташтырган темир жол кытайлык ишкерлер тарабынан курулуусу күтүлүүдө. Уулкан Зунду кызы, Илхам Ибрагимов, Ынтымак. Бүгүн Ынтымак коомдук регионалдык телерадиокомпаниясы Ош шаарынын тургундарын маалымат менен камсыз кылуу максатында атайын Twitter акциясын өткөрүштү. Ага алгач Ынтымактын фанаттар клубунун мүчөлөрү жардамга келишти. Аларга Twitterди телефонго туташтыруу жол жобосун үйрөтүлгөндөн кийин фан клуб мүчөлөрү шаар көчөлөрүнө чыгышты. Алар шаар тургундарын телефондоруна Ынтымактын жаңылыктарын окуп турууга туташтырып жатышты. Manda qilib yoziladi. Keyin buni attirib qilamiz 40 nomerga. 40. Hozir buni jo'natganingizdan keyin o'sha bu sizga уже подключат bo'ladi. Мындай мүмкүнчүлүк менен жарандар Ынтымактын ар кандай багыттагы жаңылыктарын кол телефондору аркылуу эле акысыз окуп турушмакчы. Ынтымак КТРКсынын Ынтымак KG сайтынын редактору Асанбек Каракозуевдин айтымында акция мындан ары да уланат. Бул акцияда кыска мөөнөттүн ичинде эле 100гө жакын адамдын телефондорун туташтырып бердик. Ошону дагы биз жайылталы деп жүрөбүз, деп атабыз. Буйруса мындан дагы көп адамдарды кошуп биздин Twitter акциябызга адамдарды Ош шаарындагы башка аймактардагы дагы адамдарды Twitter'dagi биздин Ынтымактын немесин кошуп беребиз, аларга бекер жаңылыктар өз убагында колуна түшүп турат. Ал эми Ынтымактын жамааты биздин жалпы эле көрүүчүлөрдү, угармандарды жана окурмандарды болгону 2 сом акча которуп, Ынтымактын Twitter аккаунтуна кошулууга чакырат. Андан соң кайрадан follow @trk астыңкы сызык Ынтымак сөзүн жазып, дагы 40 кыска номерине жөнөтсөңүз болду. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалыматы боюнча бүгүн Америка доллары 48 сом 95 тыйынды түздү. Евро 64 сом 68 тыйын. Россия рублі 1 сом 47 тыйын, Өзбек сумы 2 тыйын, Тажик самонесі 10 сом 28 тыйын. Кыргыз гидрометтин билдирүүсү боюнча Кыргызстандын аймагында 6 августта жаан-чачын күтүлбөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундасына. Абайнын температурасы Баткен областында түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36 градус. Ош областында түнкүсүн 19-24, күндүз 33-38. Жалал Абад областында дагы түнкүсүн 19-24, күндүз 33-38 градус. Нарын областында түнкүсүн 9-14, күндүз 27-32 градус. Талас областында түнкүсүн 12-17, күндүз 30-35. Ысык көл областында түнкүсүн 12-17, күндүз 21-26. Чүй областында түнкүсүн 17-22, күндүз 33-38 градуска чейин ысыйт. Бишкекте 6 августта жаан-чачын күтүлбөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундасына. Абайнын температурасы түнкүсүн 20-22 градус, күндүз 35-37 градус ысык болот.
Ошто 6 августта жаан-чачын күтүлбөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундасына. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22 градус, күндүз 33-35 градуска чейин ысыйт.